Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allah. Peygamber aleyhissalatu vesselam bir hadisinde ne dedi? Balaňar 7 yaşka çıkkanda emne kılgıla dedi? Namazdı buyruk bergile dedi. Müslüman balası 7 yaşından başlap turup namazga üyröne başlaş gerek. Sebep degende balagatka jetkende parz bolot. Al balagatka jetelek namazın toluk kandu üyrönүүsü zarıl. Toluk kandu da atam karаңыздар. Namazdın kıymıldарын, namazdan burun darat masalesini toluk kandu üyrönүүsü zarıl. Namazdın okulusun üyrönүүsü zarıl. Namazdagı kebir ökümdörü jеңил иретти үйрөtүүң zarıl. Balagатка жеткенде кыйналбай намазга туруш керек. Бирок сен 7 жаштан баштап туруп балаңа намазды үйрөтпөсөң, балагатка жеткенде бамдатка туруусу 100% кыйын болот. Тура албай калат. Себеби өзүңөрдүн мисалыңарда билесиңер. Бамдатка туруш өтө кыйын. Кичинекейден баштап туруп бала чаканы көндүрүш керек. Бул амал жаатынан. Акыйда болсо, ишеним болсо амалда мурун болот туганым. Сен намазды үйрөтүп, намазды үйрөткөндөн анан Кудай жөнүндө маалымат бербейсиң. Сен намаздан бурун Кудай жөнүндө маалымат бере башташ керексиң балаңа. Бул 7 жашка турганда намаз окуп баштаганда эмне себептен намаз окуганды 7 жаштын баласы билиш керек. Ооба. Бизде бир туура эмес бир түшүнүк бар. 10 жаштагы баланды кичинекей деп эсептейбиз да. Ал кичинекей эмес. Акылы толук. 6-7 жашка чыкканда бала жаман эмне, жакшы эмне, ошону баарын билет, тааныйт. Ошондон баштап туруп сен эмне кыласың? Алла Тааланын бар экендигине, бир экендигине эмне кыласың? Үйрөтөсүң деген сөз. Демек, биринчи эмне экен туугандарым? Аллах субханаху ва тааля менен болгон байланышта болуусу зарыл. Атасы муну үйрөтөт. Исламдын рүкүндөрүн үйрөтүүсү зарыл. Бирок буларды үйрөтүп аткан учурда аша чаап кетпеш керек, алардын деңгээлине түшүнө тургандай деңгээлде эмне түшүндүрүш керек туугандарым.